Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тез аранын ичинде Бабанов Өмүрбек Токтогуловичтун Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкер катары аны талапкерлигин алып салбасагар болуп жаткан жагдайлар жакшылык алып келбейт. Мына ушул жөнүндө элдердин айтуусу боюнча мен Жалал Абадта 30 сентябрда 28 сентябрь 2017 жылы 10 адырда Бабанов барып Кыргыз Өзбек элинин ортосундагы мамилеге доо кетиргенде ачык айтып чыктым эле. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнгө дейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуп келатат Бабанов бир дагы чечим кабыл алган жоксуңар. Биринчиден Назарбаев Нурсултан Абишевичке барып жолукканда бул мыйзам бузуу. Экинчиде 10 адырда Өзбек улутундагы биздин жарандарга барып алып туруп Кадыржан Батыровдун сепаратисттик күчтөрдүн сөзүн кайталаганда. Үчүнчүдөн өзүңөр билесиңер, бизде кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили бул официалдуу тил. Ошого карабастан өзбек тилинде гезиттерди чыгарган. Анысы аз келгенси подкуп менен мына өзүңөр көрдүңөр, Ошто канча жарандар кармалды Бабановдун штабынан. Эмне себептен Бабановду маселесин чечпей атасыңар Борбордук шайлоо комиссиясы. Мен бир нерсени дагы кайталап айтып коеюн. Бабанов азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын гана мындай айтканда кедергиси тие турган талапкер болуп калган жок. Бабанов Кыргыз Республикасынын жарандарына мындай айтканда чоң бир балакет тап келе турган талапкер болуп калды. Ошондуктан мен элдин суранычы менен урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү силерден бүгүн ушул маселени чечип, Бабанов талапкерлигин алуусун эл суранып аткандан кийин ушул маселени чечкиле. Эртең кеч болуп кала электе талапкер катары өзүнүн кетирген 3-4 катасын, мыйзамды бузуусун сезбеген талапкер эртең утулуп калса шайлоодон, анда чоң мындай айтканда убагында чече албаган кечирилгис жагдайга айланып кетиши мүмкүн. Бүгүнкү мына Казак менен Кыргызстандын ортосундагы чегарадагы эле эмес, Казакстандын ичиндеги биздин жарандар канча кыйналып атат. Мен ойлойм, ошонун башаты Бабанов болду. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы, эгерде силер ушул маселени чечпестен кийин биздин өлкөдө тынчтык менен стабилдүүлүк сакталбаса, ар бир Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү мыйзам алдында жооп бересиңер деп мен ишенимди айта алам.